өлгөн да, адвокаттардын көбүн эле алып келип коймош керек өзүчү. Мына азыр мошенниктин азыр бир жөнөкөй адамды мошенник алдайт. Мошенник алдап кеткенден кийин, мошенник алдап кеттиби сени. Мен сага жардам берем укам. Жүр дейт да, мен азыр сага жардам берем дейт дагы. Бул ишти резонанс кылыш керек дейт. Сен мына журналисттерге кайрылышың керек дейт, блогерлерге кайрылышың керек деп, ошол сөзү үчүн 50 миңден 100 миңге чейин акчасын алып коет да бечараларды. Өздөрү бирөөдөн алданып, анан эмне кылышын билбей келген адамды андан 5 метр терисин сыйрайт. Көп адвокаттарды ошон үчүн урматтуу мына жабырлануучулар, адамдар, сотто сүрөлүп жүргөндөр, мен сиздерди аябай түшүнөм. Анан сиздердин баардыгыңыздарга бир ооз сөз айткым келет да. Мына ишти резонанс кылыш керек деген адвокаттардын баардыгына кой, акчаны кайтарып бер дейшин. Ассаламу алейкум достор, туугандар, кыргызстандыктар. Кандайсыздар? Азыр могу Бауыржанды кармалган боюнча айтып коеюн дедим да, өзүмдүн жеке оюмду. Мени дагы камап салбастыр ушул жеке оюм үчүн да. Негизи Шердор, мен сизге мындай таң калам да. Сиз блогерсизби же кимсиз сиз? Сиз деген адвокат болуп, адамдын наоборот защищать этип укугун коргогондун ордуна кайра алып туруп адамды отургузуп атасыз да. Мен сизге негизи таң калып атам. Анан бүт эле өзүңүз жөнүндө чыгарган нерсени бул деген пиар, черный пиар болуп атат дейт. А сүрөтүңүз анда деген Камчы Көлбаевдин жанында кандайча болуп калды анда? Азыр Бауыржанды мондай границадан качып бараткан жагынан кармап деп. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Мен башка билбесе дагы мен билем Бауыржанды өзү негизи Казакстанда жашайт экенинчи. Ал жашап Казакстан, Өзбекстан, Россияда өзүнүн шоросун тиги шоропонтун уруп жүрөт да негизичи. Анан силер деген монтуп ал деген наоборот Бишкекке кирип атам деген жеринен спецназ менен тим эле тиги аны ОПГшник болгонсуп же болбосо жанагы бирөөнү өлтүрүп койгонсуп же педофилди кармагандай эле силер кандайча аны андай кылып эметип атасыңар. Адам өлтүргөндү кылгыла. Шердор, мен силерге айтып коеюн, негизичи ошончолук эле кыйын адвокат экенсиңер. Андай болсо, силер деген жанагы ошол Айзиректин күйөөсүн өлтүрүп койгон. Жана антып атып, сиз айтып атасыз көргөндөй элечи, атка сүйрөп өлтүргөндөй. Ошондой өлтүргөн үчүн анда смертный казньди талап кылып, ошону кылсаңыз, мен ошондо кечирип коюңуз деп айтам сизге, макулбу? Ама ол кылганыңыз туура эмес негизи Бауыржанды. Ал деген ошол өзү даже видео публикацияда кылган эмес. Ошону силер деген ошо адамдар чыгарып, запись кылып туруп, черный пиар кылганы, сиз болсо ошону жактап, кол чаап, жанталашып, өзүңүздү пиаритетип, мен сиздин страницаңызды негизи мониторинг кылып атам да. Карап алып таң калып атам, кандай өзүңүздү пиаритетип, анан өзүңүздү тиги кыздар мени жакшы көрөт, мынакей мамам менен таанышкысы келе атат деген чыгарган эмелерди. Пиарды токтотпойсузбу? Сиз деген мамлекеттин адвокатысызбы же кимсиз? Сиздин дагы артыңыздан түшүп, карап туруп, сизди дагы ошентип койсо ыктымал да негизичи. Абайлаңызчы, негизи бул мен азыр эртең мени ушинтип айтты деп туруп мени камап койбогула негизи. Просто мондай ар бир идеальный адам жок да. Ар бир адам өзүн билиш керек. Бирөөгө яма казсаң, эртең ошо өзүң түшүп каласың дейт. Же болбосо кыргызда жакшы сөз бар. Бирөөгө өлүм тилегенче өзүңдүн өмүрүңдү тиле дейт. Мындай жакшы өзүңүз кичине ойлонуп көрсөңүз туура болот го дейм да. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк, баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк, элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз, Алланын ыраазычылыгы үчүн.
жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углагыбыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Во-первых, как вы говорите, сотрудник может стоять на расстоянии, соответственно, фиксировать и штраф выписывать. Да. Можно сразу интегрировать в безопасный город. Да. Этот комплекс может работать в темное время суток без проблем. Ичиштерибизде келген жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы жол унаалыштарын алдын алуу максатында тесттик режимде ушундай радарларды ишке киргизди. Мунун башка радарлар менен болгон айырмачылыгы түнкү убактыдагы эреже бузган айдоочуларды аныктап, түз онлайн режимде мониторинг борборуна жөнөтө алат. Негизги функциялары ушул катуу ылдамдыкта менен айдаган автоунааларды, карама каршы тилкелерге чыккан автоунааларды, жол чийимдерине баш ийбеген автоунааларды, айыппулдар өз убагында төлөбөгөн автоунааларды, издөөдө жүргөн автоунааларды, каттоосу убактылуу токтотулган автоунааларды жана башка одоно жол эрежесин бузган айдоочуларды аныктайт. Бүгүнкү күндө биз тараптан кайсыл жерлерде жол унаалыштары көбүрөөк катталып атат, мына ошол жерлер талдоого алынып, айрыкча мына Бишкек, Нарын, Торгал унаа жолдоруна тесттик режимде орнотулат. Кечээ күнү Сапал медиага тартылган видео боюнча маалымат берейин дедим менен. Ал жерде действительно врачтар баардыгы оор операцияда болуп, ошол жерде дежурный врач да ошол болгон экен, өтө чоң операция болуптур. Ошол себептен дежурный врачтар да болбой калган экен. Дежурный врачтар келип, андан операция бүткөндөн келип, баарыбызды карап, текшерип жөнөттү, баары жакшы. Жаныбыз ооруп кашайгандан бир аз ачуу калтырып сүйлөп коюптурбуз. Ошо врачтардын баарынан кечирим сурайбыз. Мен азыр дагы билдим, ушу врачтар жетишсиз экен бул жакта. Штат боюнча 62 врач болуш керек экен, бирок азыр 19 эле врач иштейт экен. Эгер жаш врачтар да келсе деп сурамат элем, ушу биздин районго жаш врачтар келип иштесе деп. Апам эмеге кирип атканда реанимация, то есть операцияда жатканда мякта бир балдар отурушкан да, сөгүнүп сагынып отурушкан. Анай балдар акырынгыла мякта больной бар деп бир медсестра сүйлөп атты эле да. Көрсө ошо балдар так арыз жазып видео менен кайрылып коюпту прокуратурагачы. Биякта врачтар жок, врачтар мындай жаман, анан врачтар начар, анан каякта жүрөт, бирөө да жок мындай деп тартып жөнөтө беришиптир дейт. Бирок ошол моментте апамды операция кылып атышканда, бирок ошол эле учурда балдар келип мындайкы саатты бүтө элек, бирок врачтар ордунда жок деп видео менен кайрылып прокуратурага берип коюптур. Мындай тура эмес да. Мындай тактап врачтар каякта действительно операцияда жүрөбү деп сурашып коюшса болмок. Алар наркы эшикте жүрүптүр, биз берки эшикте жүрүптүр да. Ал ушу көрбөй калыптыр да врачтардычы. Бирок ошол моментте анда время апамды операция кылып аткан болчу да.